Саламатсызбы? Биздин каналга катталып, акыркы жаңылыктардан кабардар болуңуздар. Бактыгүл Иманбек кызы. Саясат оңой эмес, элдин жүгү, айрыкча бизге окшогон тил укпаган, чатак, чыргоо элдин жүгү чын эле оңой эмес. 8 айга жетпеген убакытта чачка ушинтип тез эле ак түшүрөт. Кандай кылсам туура чечим болот? Канткенде бул кырдаалдан тезирээк чыгып кетебиз. Тышкы карызды кандай кылсам тезирээк кутулабыз? Элдин жашоо шартын кандай жол менен тезирээк, теңдик, тегиздикте көтөрөм? Эгерде ушундай чечимди кабыл алсам эл эмне дейт болду экен? Ойлор, Ош кантты экен? Ысык көлчү, таласым эмне болду экен? Чүй, нарын, борбор. Дегеле бүт Кыргызстандын ит жатагына чейин бир күндө бир маал ойлор менен кыдыруу. Баткенди кантип тургузуп алам? Кумтөрдүн чыры качан басылар экен? Элдин уулдары, тышкы саясатты кандай кылсам бардыгы менен достук мамиледе калабыз? Ойлор, сана, бир жагынан COVID-19, бош казына, ички тышкы карыз, артка жол жок. Азаптын азабын басы ушул жолду тандагам. Элдин үмүтү менде, ишеними зор. Актай аламбы? Тарыхта кандай ат менен калам? Ойлор, иш жаштан көп. Алдыга койгон пландар андан көп. Капталдан чыккан митингдер. Кудайдын куттуу күнү макул эместер. Бирине макул болсо, бирине каршылар. Жылдар бою колдоп келип, жеке амбициясын айынан колдобой каршы чыгып калган тарапташтар. Эчинен айтпай таарынганы бар, ачык айтып акшыңдаганы бар. Жаман айтпай жакшы жок, жазабасыз эле ошондон ары түртүп түшүп тебелеп кетчүлөр андан көп. Тышкы душман тооруп турса, ички душманы андан көп. Күнүгө бир интрига чыгарып, эл бири колдоп дем берсе, бири келейт, бири ыйлап жардам сурайт, бири батасын берсе, бири тилдейт. Ооба, элдин көйгөйү оңой эмес. Болгондо да 30 жылы тонолуп, таланып, тытылып, чаржайыт болуп, теңинен көбү тентип кеткен мамлекеттин көйгөйү оңой эмес. Ага далил мына, 8 айга жетпеген убакытта чаш так басты. Баягыда апам башы жоктор, садырды эмне кылбайсың деп эле Кудайдын куттуу күнү өкмөттүн алдындагы ызы чуу түшүп жатасыңар я. YouTube'дан көрдүм, тим эле эсин оодарып турсуңар го. 2 айдан чачыңын ак басып жүдөй түшүптүр десе, маани деле берген эмесмин. Азыр байкап отурам, чын эле картая түшүптүр апамдын садыры. Ай, макул эмес чырбаштар, менин президентимди эми бышырып жейсиңерби эмне? Тынчып эле отура тургулачы бай болгурлар. Бир эле жыл, 30 жыл чыдаган бир жыл чыдабай өлдүкпү? Кадыресе эле жылыш бар го, иштеп жатканын көрүп туруп деле ызылдай берсе Кудайга жагабы кылыгыбыз. Мына бир аздан соң бир мамлекеттин мүчөсү болуп калалы деп калганда Кудайымдын бизге боору оруп, назары түштү го. Ооматын кыргыз десе ичкен ашын жерге койгон мекенчил Садыр Жапаровду берди го деп жазат ал. Орусиялык миллиардер Александр Лебедев Кумтөргө келип кетти. Орусиялык миллиардер, банкир, мамлекеттик думанын экс-депутаты жана медиа магнат Александр Лебедев Кыргызстандагы Кумтөр алтын кенине келип кетти. Ал Инстаграмдагы жеке баракчасына кендин негизги карьеринен тартылган видеону жарыялап, деңиз деңгээлинен 4000 метрден ашык бийиктикте жайгашкан кен 25 жылдан бери иштетилип, 1 чакырым тереңдикке чейин казылганын жазды. Ошондой эле бул жылдар аралыгында 12 миллиард доллардай каражат түшкөнүн кошумчалады. Экология жана климат боюнча мамлекеттик комитеттин төрайымы Динара Кутманова Лебедев Кумтөргө өткөн аптада барганын Азаттыкка ырастап, анын максатын мындайча түшүндүрдү. Алар Кумтөрдө мөңгүлөрдү көрүштү, мен Давыдов, Лысы мөңгүлөрү мурда кандай эле, азыр кандай болуп калганын көрсөтүп бердим. Бизде 95, 98, 2008 жылдары мөңгүлөр кандай болгону тууралуу архивдик материалдар бар. Аларды документалдуу түрдө көрсөттүм. Комиссиялардын отчетторун айттым. Ал өзү да тартып алды. Биз да тарттык. Кутманова Лебедевдин кенге келишинде эч кандай бизнес кызыкчылык жок экенин, ал Кумтөрдөгү экологиялык абалды эле көргөнү келгенин билдирди. Жогорку кеңештин 17 майдагы чечими менен Кумтөр Голд ишканасына 3 айга убактылуу сырттан башкаруу киргизилген. Мындай сунушту парламентке Кумтөр алтын кенинин ишмердигин иликтеп жаткан мамлекеттик комиссия берген. Зарыл болсо компанияны тыштан башкаруу дагы 3 айга узартылат. Мамлекеттик комиссия канадалык Centera Gold компаниясы Кыргызстанга салык жана экологиялык санкция түрүндө 4 миллиард 252 миллион доллар төлөөгө милдеттүү экенин билдирген. Ишкана мындай дооматтарды четке кагып келүүдө. 7 майда болсо Бишкектин Октябрь райондук соту Centera Gold'ту Кыргызстандын экология мыйзамдарын бузганы үчүн мамлекетке 261 миллиард 719 миллион 674 миң сом кенемте төлөп берүүгө милдеттендирген. Кумтөр Кыргызстандагы эң чоң алтын кени. Аны канадалык Centera Gold компаниясы иштетет.
Кыргызстандын гендеги үлүшү 26% түзөт. Булак Азаттык Чекит.org. Бабанов чынында эле акпы? Кумтөр алдамчылыгына айыпталып абакта жаткан Бабановду кантип да болсо актап алалы дегендер катуу жан талашты. Сабаттуусу деле, сабатсызы деле, билгени деле, билбегени деле аны мактап, жактап, элдин уулу мыкты киши катары сүрөттөп түгөтө алышпай жатышат. Бул канчалык чындык? Айрымдар арасында сабаттуу юристтер деле Бабановду камап салышканы мыйзамдуубу дешет. Эмнеге ушундай кыргыздын мамлекеттин чекесине чыккан чыйкан болгон Кумтөр боюнча конкреттүү айыпталып жаткан киши камалбайт? Камалышы үчүн сөзсүз эле бир майда тоок уурдаган ууру болушу керекпи? Чоң киттер камалса болбойбу? Жакырда өмүрү корголбогон, байларды жанталаша коргогон юристтердин да бетин ачыш керек. Алардын ким экенин көргөзүш керек. Айрымдары илгери президенттер маселе чечкен, өкмөт башчы шоону эше алган эмес. Ошондуктан Бабанов да Кумтөр маселесинде эчтеке кыла алмак эмес. Эми айыпталгандын өзү туура болбой жатат дегендер чыкты. Оба, Акаев, Бакиев, Атамбаев, Жээнбеков учурунда президенттердин күчү болгон, алардын сөзү өткөн. Бирок өкмөт башчы катары кылган катачылыктары, кыянатчылыгы үчүн бул нерсе Бабановду жоопкерчиликтен бошото албайт. Себеби ал өкмөт башчы болгон, аткаруу бийлигин башкарган. Мисалы Акаев учурунда Кумтөр боюнча алдамчылыкка алдырбаган. Акаев акидей асылса да моюн бербеген. Акыры ошол себептүү киши колдуу кеткен Насирдин Исановду эстеп коюшпайбы? Ал кезде Акаев жаш бала эмес эле го, Исанов ага баш ийет эле го. Бирок алдамчылыкка макул болбоду, кызматынан коркподу. Акыры өмүрү менен кош айтышты. Элдин, мамлекеттин, улуттун кызыкчылыгы деген ушул да. Сталин убагында кайсы жетекчи жогору жакка кыңк дей алган. Башы кетет болчу. Айрылат эле дароо. Ошол кезде туура эмес иштерди бетке айтуу кайдан? Бирок кыргыздын чыгаан уулу Жусуп Абдрахманов каяша айтып өз пикирин ачыктап, акыры атылып кетти го. Эмне ал деле жогорку жакка хоп деп, улутту, элди, мамлекетти ойлобой иштей берсе болмок да. Жок, ал кыргыз улутунун келечегин ойлоду. Башчы эми бүгүн Бабанов сыяктуу өкмөт башчылар кыңк дебестен улуттун, элдин, мамлекеттин кызыкчылыгына каршы иштерди жасай берсе болот экен. Себеби президенттер ошондой экен. Ошондуктан аларды жоопко тартуу туура эмес имиш. Ушундайда ой жүгүртсө болот экен да. Мыйзам каякта калат? Элдин үмүтү, мамлекеттин кызыкчылыгы, коопсуздугу кайда калат? Президент ууру болсо, анда өкмөт башчы да уурдай берсин, кылгылыкты кыла берсин, анан жоопко тартылбасын дешибиз керекпи? Бул жагы кандай болот? Биз 30 жылда калыптанган мамлекеттик уурулук системаны сындыралы, бузалы, таза системаны орнотолу. Башкаларга сабак болсун, мындан ары таза иштегендер келсин деген саясатты жүргүзүшүбүз керек. Жакыныбызбы, тууганыбызбы? Эгер ууру болсо, аларды четке кагып, ар бирибиз тазаланышыбыз керек. Бүгүн ушундай мезгил келди. Ошондуктан ууруларды жактаганды токтотуу керек. Мыйзам кандай болсо, ошондой чара болсун. Мамлекеттин, улуттун кызыкчылыгы үчүн болсун. Башка нерсе азыр маанилүү эмес. Бул эртеңибизге керек. Кыргыз аргументи. Башчысын сыйлаган эл жерде калбайт. Машаллах. Түрк бир туугандарыбызга Аллах разы болсун. Абдан жакшы үлгү көрсөтүшөт дайыма. Кыргызстанга келгенче жолду бою ушинтип улам эки өлкөнүн башчысынын сүрөтүн тазалап келе жатыптыр. Бул фуралар жолдо келатышат Туркиядан Кыргызстанга. Жакшыбы, жаманбы биздин өлкө башчыбыз дейт. Бул элдин мекенчилдик сезими абдан таасирлентет. Негизи өрнөк ала турган жактары арбын. Жазира Таалайбекова. Ülkemin Cumhurbaşkanıdır abi. Ne kadar iyi olsa da kötü olsa da o bizim başkanımızdır. Allah'ına kurban. Sen yaradana kurban kardeşim. Ama hakikaten de Allah esirgesin yorum. Maşallah yakışıklı adam kardeşim. Сыймык Бейшекеев. Адам баласы бирөөгө сын айтканга, анын башына мүшкүл түшкөндө түшүнүп түшүнбөй, чындыгын билип билбей эле төө басты калганы машпыз. Айтайын дегеним Төрө Достун күнөө эле экенин сот аныктайт. Сот чечими чыга электе эле эл душманы кылып жибергиси келген күчтөр дагы жок эмес.
Саясаттың ушунчалык ыплас кирдигине ынанып аттиң деп баш чайкагандан башка арга таба албадым. Төрөбай менен мындан 20 жыл илгери раматылык бейиши болгур досум Мырза Доутов тааныштырган эле. Ошондон бери мен билгенден достукка бекемдигин, адамдык мыкты сапатын көп көрүп билдим. Эми актагандай болбоюн. Былтыр Төрөбай мага телефон чалып калды. Досум, достукту даңазалаган жакшы ыр жазыпсың. Клипке каражатты мен көтөрүп берейин деп. Достон айрылуу кандай арман экенин сезген жүрөгүнө ыраазычылык айттым. 2 күн өтпөй Аяшуулдан конверт берип жибериптер. Алдын ала клипмейкер балдар менен сценарий жазып, камылга көрүп, аларга аванс берип күн жылышын күтүп калдык. Аңгыча эле атың өчкүр вирус башталып, алыстагы мекендештер менин дарегиме каражат которушуп, ал акчаларга азык алып, муктаж адамдарга таратып баштадык. Баягы Төрө достун клипке деп берген акчасына дагы үй бүлөлүк бюджеттен кошумчалап, азык-түлүк алып тараттык. Бир күнү Төрө телефон чалды. Кайдасың деп, дарегимди айтсам, жарым саатта өзү жетип келди. Мени кучактап, досум, жакшы иштер жасап атасың. Могул $1000 тыйынга дагы продукт ал, муктаждарга таратып, соовун Мырза досубузга багыштап Куран окутуп койсун. Бирок өтө чоң сураныч, менин атымды айтпай эле койсоң дейт. Адамдык сапатына, достук мамилесине абдан ыраазы болдум. Муну менен эмне айткым келди? Эгерде күнөөлүү болсо сот далилдесин, бейгүнөө болсо акталсын. Камчыга сап балдарды карсылдатып сындыра берсек, караламан калкка касирети тийбесин. Төрө досум, башты бийик көтөр. Мен дагы сени өз актыгыңды далилдейт деп ишеним арткан жакындарыңдын катарындамын. Сыймык Бейшекеев.